Assalamu alaikum, Müslüman bir tuğandarım, mekendештерим, Kırgız elim. Ramazan ayı kut bolsun, barыңыздарга кармаган орозоңуздар, кылган ибадаттарыңыздар кабыл болсун. Алла Таалам 10 эселеп, 100 эселеп сооптарыңыздарды көбөйтүп берген болсун. Бүгүнкү менин кайрылуум президентибиз, биздин Кыргызстан мамлекетибиздин амири болгон, падышасы болгон Садыр Жапаровго кайрылам. Садыр Жапаров президентибиз, сизге менин кайрылуум биздин алымдар болгон Максат Дамла, Садыбаказ Дамла, Бактияр Дамла, Абдышкүр Дамла, өтүп кеткен чоң устаздардын бардыгы сүйлөсө хадистерден, аяттардан сүйлөйт, далил менен айтып келет. Эми алардын эч кандай бир сабатсыз жактары жок. Сабатсыз деп туруп, мына мага окшогон инсандарды сабатсыз деп айтса болот. Биз илимди толук алган эмеспиз. Чалапула эле илимдерди алып, илимди эле толук бүтүргөн эмеспиз. Бизге окшогон инсандарды чала сабат деп айтсаңыз жарашат. Мен сиздин саясатыңызды ошо президент болгонго чейин эле колдоп келгем. Сиз ошо депутат болуп жүргөнүңүздө эле колдоп келгем да. Сиз Кумтөр үчүн аябай чоң салым кошконсуз. Эч ким эптей албаганды 30 жыл дегенде сиз алдыңыз да. Кимдир бирөөлөр берип койгон ал Кумтөрдү, кимдир бирөөлөргө өзүнүн чөнтөктөрүн ойлоп туруп берип койгон. Ал сиз мекен үчүн күйүп, мекен үчүн иштесин деп Кумтөрдү алгансыз. Ошол кылган кызматтарыңыз үчүн бул тарыхта калат. Аллах ыраазы болсун сизден. Мен айтар сөзүм, саясат жөнүндө мен сизден сурайм. Депутаттардан сурайм, башкалардан сурайм. Саясат деген эмне өзү? Саясат мындай кылсак кандай болот деп мен сурайм да. Себеби мен билбейм да. Сиздер билесиздер, сиздерден сураймын. Шарият жактан биз ушул биздин алымдар Кыргызстанда Аллага шүгүр көптөгөн алымдарыбыз, устаздарыбыз бар. Ошолордон сурашыбыз керек. Эмне үчүн? Алар ошол дин илимин ошолор билет. Саясат илимини сиздер билесиздер. Биз эчтекени билбейбиз, биз сабатсызбыз чындыгында. Бизге ошогон инсандарды сабатсыз десе болот. Сизди Алла Таалам падыша кылып шайлады. Инсандар шайлаган жок. Сизди Аллах шайлады биринчиден. Биринчиден сизди Аллах шайлады, периштелерге буйрук берип туруп, периштелер шайлады сизди. Андан кийин периштелерге буйрук берди, инсандардын жүрөгүнө салгын, инсандарга айткан, инсандар шайласын ушуну падыша кылып деп. Сизди мен Кыргызстаныбызда президент, падыша деп элестетем. Эл башкарат деп саясатыңызды колдоп келгенмин, казинодон башкасыны. Казинону мен колдой албаймын, себеп мени казинону колдойн десем, шарият Аллах уруксат бербейт. Шарият Аллахтын өкүмү. Мен шариятты сындыра албайм. Аллахтын буйругунан башка жака буйруган болсо, атам келсе дагы Аллахтын буйругуна каршы келип айта турган болсо, атам болсо да кыла албайм. Азыр сиз айтып жатасыз сабатсыздар деп. Бул өтө туура эмес маселе. Бул жерде мен эч кимге эчтекен үйрөткүм келген жок. Болгону мен мусулман болгон себебинен мен ошо устаздардын алардын кемчилиги жоктугунун себебинен мен ошол нерсени айткым келди. Эми бул жакта падыша болуп канча жыл турасыз? Аллах өмүрүңүзгө береке берген болсун. Иманыңызга береке берген болсун, ырыскыңызга береке берген болсун. Колдон келишинче өзүңүз болгонуңуз жакшы, президент болуп турганыңыз жакшы. Бирок эми калган Аллах билет, качанга чейин сиз президент болосуз, падыша болуп турасыз, амир болуп турасыз. Аллах гана чечет. Бирок мынантип сиздин сүйлөп аткан биздин устаздар айткан сөзүңүз туура эмес болуп калды бул жерде. Сиз өзүңүз башында айткансыз. Мен ката кетирсем, айтасыңар, ар бириңер ким кааласа айткыла деп айткансыз башында. Бул жерде ката кетирдиңиз, мен унчук албай тура алган жерим жок. Мен айтышым керек. Ката кетирген болсо, мен бир тууганым болобу, досум болобу,
Уақыты келгенде ата-енем болса да айтам. Ата, апа, мына жерде қата кетір дегендер. Мына жерде қата сөйлеп қойдыңыздар. Мына жерде болбой қалады мына жерде. Аллахтың өкімі мынандай болады екен деп мен осы жерде білгенім айтам. Атам болса дағы. Сіз елді башқарасыз, Қырғызстан башқарып тас уақытынша Аллахтың өкімінен шыға албайбыз біз. Сіз де Аллахтың өкімінен шыға албашыңыз керек. Сіз де мұсылмансыз. Біз де мұсылманбыз. Мен айтарым, Аллах хидayet берсін барымызға. Мақсатымда екі бір туғанның балдары үйленсе бола береді. Бірақ жақсы емес үйленген. 2 жаш ортада біраз ызы-чу шыққан болса, 2 ата-ене бір туғандар балдарына болышып атып, екеуі 2 туған ұрышып кетіші мүмкін деген мақсатта рұқсат берген жері жоқ. Мұны Чуа ұстаз да айтып кеткен. Раматылық Чуа ұстаз да айтып кеткен. Bir туғандар үйленсе болады шариатта, бірақ жақсы емес. Алыс жақтан үйленген жақсы. Алыс жақтан үйлен, бөтеннен үйленіп, ошолармен танышып, ошолармен мамиле кылган жақсы деп. Ал Чуа ұстаз да айтып кеткен. Екі бір туғандың балдары же бір урудагылар үйленсе болады деп айттыңыз эле ұстаз. Бирок биздин салтыбызга туура келеби? Айрымдар соц тармактар аркылуу дин менен салтты кайраштыруу аракетин көрүшүүдө. Кече дагы мага айтылды эле ушул суроо. Туугандар мындай да, бардыгынча адилеттүү көз менен инсап таразасына тартып сүйлөйлү. Кыргыз элин бөлбөйлү. Дин тутуу эркиндиги баарына камсыздалган. Кармайсыңбы, кармабайсыңбы, иман келтиресиңби, келтирбейсиңби, мешитке келесиңби, келбейсиңби, өзүң ыктыярың. Өзүң келечегиң. Бирок ушуну билип кой, нике мусулмандарга кыйылат. Аллага ишенген, пайгамбарыбызга ишенген, ахиретке ишенгендерге кыйылат. Мусулман эместерге нике кыйылбайт. Биз өткөнкү сабактарда айтканбыз. Ага, ини бирине өздөрүнүн кыздарын, балдарын үйлөтсө болобу, болбойбу? Бул фатва. Адалбы, арам маселеси. Бир тугандардын балдары, кыздары. Бөлөлөр мисалы, балдарды. Бизде шарият ва Кур'ани Каримде Ниса сүрөсүндө кайсы нерсе арам экенин айтып, калгандарын адалына уруксат берген. Бул жерде кызыктыруу эмес, чакыруу эмес. Экөөңөр бир тугансыңарбы? Сен уулуңду бунун кызын давай үйлөнтүргүлө деген кызыктыруу эмес. Суроо болуп атат. Кокустан экөө сүйүшүп калса, экөө үйлөнсө, никеси адалбы, арамбы? Ана медицина жактан эми баягы узак жактан үйлөнүш керек. Айлана не африканецтер болбойсузбу? Мусулман кылып. Макулбу? Башка улуттан алыңыз, кыргызды көбөйтүңүз. Мына кытайларды, исламды мусулман кылып, Кытайды алыңыз. Орустарды мусулман кылып, орустарды алыңыз. Эгер чакырык боло турган болсо. Башка жактан, башка улуттан ала бериңиз, башка урудан ала бериңиз. Бирок суроо коюлганда кандай? Экөө ушундай болуп калса, шариятта арам эмеспи, арам эмес. 2 бала үйлөнүп алса, bunday маселе көтөргөн жоксуңар го, 2 эркек үйлөнүп алса, 2 кыз үйлөнүп алса, bunday маселе көтөргөн жоксуңар го. Ошо менен кыргыздын урпагы уланат деп атасыңар го. Ушундай сөздөрдү угуп калдык. Ушунча кыргыз кандай болсун, мындай болсун, мындай болсун деп. Ошон үчүн иншалла жакшынакай кылып, элибизди бөлбөй, туура түшүнүк менен, бул жерде суроо, фатва болот. Арамбы, адалбы? Мына маселелерде. Ошон үчүн Кур'ани Каримде бул бүткүл дүйнөдө бардык мусулмандарды билет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кызын кимге берип атат? Али ким? Аллахтын баласы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атасы Абдулла, Алинин атасы ким? Абу Талиб. Экөө бир туугандар. Башка жак узак эле барбай эле. Биз устаздарды сыйлайбыз. Өз учурунда, өз убагында. Шариат өкүмү келгенде кандай бир биз жашообузда Аллахтын өкүмү менен жашашыбыз керек да. Ошо билбей калган жерлерибизде ошолордон сурап, анан биз ошентип жашайбыз. Алар бизге жол көрсөтүүчүлөр, Пайгамбар алейхисаламдын мураскорлору булар. Сизди ошол президент катары сизди сыйлайбыз. Мен айтарым, ошо биздин устаздарды сынга албай койсоңуз жакшыраак болот деп ойлойм. Алар аяттан, хадистен, Пайгамбар алейхисалам айтып кеткен сөздөрдөн айтат бардыгы. Мен жөнөкөй бир инсанмын. Жөнөкөй эле бир карапайым инсанмын. Мен сизди жөнүндө саясаттарыңызды колдоп, 2012-2011 жылга чейинки саясаттарыңызды колдоп жүргөнмүн.
Себеп көмтөр үчүн аябай катуу күрөшүп жүргөнсүз. Сизди мен ойлогонмун. Ушул инсан президент болсо Кыргызстаныбызга өтө чоң салым кошот. Анан чындыкты сүйлөйт экен, патриот экен, эл үчүн күйгөн инсан ушул экен деп керек болсо мен ата-энеме айтып жүргөнмүн убагында. Досторума да айтып жүргөнмүн. Бирок патриот инсансыз. Кыргызстан үчүн, кыргыз мекен үчүн күйгөн инсансыз. Мен ошол саясат жактан, президент жактан мен сизди сыйлаймын. Сиздин саясатыңызды колдогонмун, дагы бир кайталайм, казинодон башкасыны колдоймун. Аллах өмүрүңүзгө береке берген болсун. Алла таалам ошол биздин алымдарга урмат сый кылгандардан кылсын баарыбызды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.